Кушуак кечиңиздер менен Түз эфирде 11 каналынын кечки жаңылыктары бүгүнкү чыгарылышта. Эл аралык валюта кору Кыргызстанда президенттик шайлоо алдында чыгымдарды көбөйтпөөгө чакырды. Мындай сунуш уюмдун миссиясынын Кыргызстандагы бир жумалык иликтөөсүнүн негизинде берилди. Ал арада президент Алмазбек Атамбаевдин Европага болгон сапары карады. Бүгүн өлкө башчысы Мюнхенде өткөн эл аралык коопсуздук конференциясына катышып, немис канцлери Ангела Меркель менен жолукту. Жана да бүгүн Түркмөнстандын жаңыдан шайланган президенти Гурбангулы Бердимухамедов расмий ишине киришти. Ашхабадтан инаугурация салтанаты өттү. Ушул жана башка жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар эми кенен мазмунда. Кызматыңыздарда мен Айзат Атамбекова. Эл аралык валюта фонду Кыргызстанда президенттик шайлоо алдында чыгымдарды көбөйтпөөгө чакырды. Бул тууралуу 9-15 февраль аралыгында Бишкекте иш алып барган эл аралык валюта корунун миссиясынын иликтөөсүндө айтылат. Фонддун белгилешинче, былтыр салык алдын ала күткөндөн аз чогулганына карабай, Кыргызстандын бюджеттик таңкыстыгын ИДПга карата 4,5% деңгээлинде кармап турууга мүмкүн болду. Бул көрсөткүч айрым чыгарылыштарды кыскартып, кээ бир инвестициялык долбоорлорду кийинки жылдыруу аркылуу камсыздалганы айтылат. Ошондой эле эл аралык валюта фонду Кыргыз бийлигине 2017 жылы ички дүң өңүмүнө карата бюджет тартыштыгын 3% өлчөмдө сактап турууга аракет кылуу сунушун берди. Эл аралык уюм ошондой эле Кыргызстанда ун азыктарына салынган кошумча нарк салынган алып таштоону, өлкөдөгү айлык төлөө системасын рационалдаштыруу жана товар менен кызмат көрсөтүүдөгү чыгымдарды оптималдаштыруу керек деп эсептейт. Ал арада президент Алмазбек Атамбаевдин Европага болгон сапары уланууда, жана ал бүгүн жыйынтыкталат. Брюссельден кийин бүгүн өлкө башчысы Германиянын Мюнхен шаарындагы коопсуздук конференциясына катышып, немис канцлери Ангела Меркель менен да жолукту. Атамбаевдин Европага болгон сапарында айрыкча Брюссельдеги жолугушууларында Кыргызстандагы быйылкы президенттик шайлоо маселеси көтөрүлдү. Кененирээк бул тууралуу каналдын баш редактору Эленора Сагындык кызы азыр бизге сереп салып бермекчи. Эленора, Евробиримдиктин лидерлери Атамбаевге шайлоого байланыштуу суроолор берген уктук. Алдымен ушундан кененирээк маалымат бере кетсеңиз. Ооба, рахмат Назик. Ушул Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини жана Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск президент Алмазбек Атамбаев менен болгон жолугушууда президенттик шайлоого байланыштуу суроолорду берди. Бул жерде баса белгилей кетүүчү нерсе, ушул 2013-2015 жылдагы президент Атамбаевдин Европага болгон сапарларынан айырмаланып, бул жолу ушул жолугушууларда эки тараптуу кызматташтыктан тышкары Кыргызстанда ушул быйылкы белгиленген президенттик шайлоонун тегерегинде суроолор жана сүйлөшүүлөр көп болду. Ушул Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча башкы дипломаты Федерика Могерини Кыргызстанда ушул тапта шайлоо жаатында болуп жаткан реформалардагы жылыштарды белгилеп өттү. Жалпак тил менен айтканда Могерини ал жылыштарга оңунан баа берди десек да болот, бирок ошол эле убакта ушул Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы дипломаты келе жаткан президенттик шайлоону ачык, айкын, таза өткөрүүгө чакырды, үндөдү. Жана анын айтымында бул нерсе Кыргызстандагы демократияны өнүктүрүүчүн абдан маанилүү нерсе. Ошондой эле Брюссельдеги кечеги жолугушууларда Еврокеңештин төрагасы Дональд Туск Атамбаев менен жолугушуп жатып, сиз кийинки президент ким болот билесизби? Мураскериңиз ким болот деген суроону таштады. Буга албетте Алмазбек Атамбаев терс жообун берди. Азыр ушул тапта Кыргызстанда эч ким кийинки ушул президенттик шайлоодо жеңип чыгат, ким жеңип чыгат так айта албайт. Бизде шайлоолор таза өтөт деп айтты. Мен уккандан бир көргөн дейт. Азыр ошол жолугушууда бул жөнүндө айтылгандардан кичине видеофрагмент көрө кетсек. Переживаю, что будет со страной, потому что сегодня реально не знаю, кто будет следующий президент. У нас по закону выборы в 3 воскресенье ноября. I hope that at least you know who will be the next president, who will be your successor. Ну, я надеюсь, что хотя бы вы знаете, кто будет следующим президентом и вашим преемником. Я не знаю. У нас реально честные выборы. Окуянын жеринен чагылдырып жүргөн эркин Европа азаттык уналысынын кабарчылары Европа убактысы боюнча кече түшкө чейинки эки жолугушууда президенттик шайлоо маселесинен тышкары 2010 жылы болгон июнь окугасындагы айрым жагдайлар боюнча айыпталган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун да маселеси көтөрүлгөнүн айтып жатышат. Аскаров тууралуу кандай сөздөр болгонуна да кайрыла кетсеңиз.
Ушул окуяны жолугушууларды Брюссельдеги жерден чалдырып жүргөн эл аралык журналисттер ушул тема болгон жазып чыгышты. Алардын айтымдарында ушул Атамбаев менен болгон жолугушууда Магерини дагы Тусктагы кыргызстандык укук коргоочу учурдагы бактагы Азимжан Аскаровдун маселесин көтөргөнүн айтты жана бул боюнча талкуулар өткөнүн айтты. Ошол журналисттердин айткандарына таяна турган болсок, Атамбаев бул маселеде абдан эле сезимтал турду. Жана ошол Аскаровдун баягы ишин кайрадан карап чыгуу же болбосо ага карата чечимдерге кичине түрткү болуу тууралуу ушул өңдүү мазмундагы суроолорго сөздөргө кескин жооп айтып, Аскаровго карата Кыргызстанда сот жараяны мыйзамдык ченемде жүрүп жатканын жана ага карата баягы аны бошотуу тууралуу сөз болбосун билдирген. Дагы белгилей кетүүчү нерсе, ушул президент Алмазбек Атамбаевдин Брюссельге болгон иш сапары маалында ошону утурлай Брюссельде айрым эл аралык укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрү пикетке чыгышты жана ал жерде ушул Азимжан Аскаровду бошотуу боюнча урандарды, транспаранттарды көтөрүп көчөгө чыгышты. Amnesty International укук коргоо уюмунун 4-5 чакты укук коргоо кызматкерлери ушул Азимжан Аскаровдун талабын талашып пикетке чыккан. Ушул Брюссельде жолугушуулардын жүрүшүндө Атамбаев Евро биримдик лидерлеринен демократияны өнүгүш үчүн көбүрөөк колдоо сураганы айтылды. Кандай колдоо тууралуу сөз жүрүүдө? Ооба, чынында бул жерде ушул президент Алмазбек Атамбаев Европадан келген инвестициялар кичине жайыраак келип жатканына токтолуп өттү жана ал инвестициялар ушул демократияга жумшалмак экенин айтты. Президент Алмазбек Атамбаевдин айтымында Кыргызстанга Кытайдан, Орусиядан дагы инвестициялар, баягы финансылык колдоолор, жардамдар келет, бирок ушул Европадан келген кичине кечеңдеп жатат деген таризде сөз айтты. Дагы бир ушул президенттик шайлоого карата токтоло кетчү нерсе, ушул кечээ Брюссельде кечинде биздин белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун архивдик материалдарын Кыргызстан тарапка өткөрүп берүү кечеси болду. Ал кечеде сөз алган Алмазбек Атамбаев ушул сөздүн этегинде быйыл президенттик кызматтан кете тургандыгын айтып, өзү менен кошоп Кыргызстандагы баягы зависимый деп коет орусча, кыргызчалап айтканда көрө албас, ичи тар айрым саясатчыларды саясий элитадан кошо ала кетүүгө ниеттүү экендигин айткан. Алмазбек Атамбаевдин айтымында ушул Кыргызстан жаңы саясий саясатчыларга, жаш кадрларга муктаж жана аларга орун бошотуу керек деген таризинде сөз айтты окшойт. Президенттин Европага жасаган сапарынын жыйынтыктары тууралуу каналдын баш редактору Элянора Сагындык кызы айтып берди. 11 каналында эми Борбор Азия жаңылыктарынан кеп салабыз. Түркмөнстанда бүгүн жаңыдан шайланган президент Гурбангулы Бердимухамедовдун инаугурация салтанаты болду. Иш-чара Ашхабадтагы Рухиет сарайында өтүп, 12 февралда өткөн Түркмөнстандагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы расмий чыгарылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Гүлмурат Мурадов шайлоо таза, ачык жана айкын өткөнүн айтты. Мындан соң президент Бердимухамедов өлкөнүн баш мыйзамына колун коюп, президент катары ант берди. Андан соң Бердимухамедовго президенттик күбөлүк расмий тапшырылып, өлкөнүн гимни жаңырды. Эске салсак, Түркмөнстанда шайлоо өткөн жекшембиде шайлоо өтүп, ага 9 талапкер катышып, Бердимухамедов шайлоочулардын дээрлик 98% колдоосу менен жеңип чыкты делген. Эл аралык байкоочулар шайлоо жыйынтыгы алдын ала белгилүү болгонун жана тең атаандаштык шарттары орун албаганын белгилешти. Борбор Азияда тактан түшпөс дагы бир президент Эмомали Рахмон 29 жашында Душанбенин мэри болгон өзүнүн уулуна 5 кеңеш салды. Бул тууралуу эл аралык басылмалар жазып чыгышты. Эске салсак, тажик президенти Рахмон өз уулунун быйыл 12 январда мэрлик кызматка дайындаган эле. Рахмон баласына дайым талап кое билген адам болушун, эч кимге ага басым көрсөтө албасын айтат. Ошондой эле Рахмон уулунан ал дайым берилген тапшырмалар аткарылып атабы же жок көзөмөлдөө чакырып, өзүнүн кызматкерлерине одоно мамиле кылба, алар менен ийкен мамиле түзүүң керек деп кеңеш кылат. Ошондой эле элге транспорт жарык жаатында бааны түшүрүүсүн айткан. Эске салсак, бүгүнкү күнгө тажик президенти Рахмондун уулу КМШ аймагындагы эң жаш мэр болууда. 11 каналында жаңылыктар берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө. Бишкек-Ош жол каттамында ири кырсык катталып 4 адам каза тапты. Бүгүн жолдо бара жаткан унаа ачышкан суусуна түшүп кеткен өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлайт. Түштүк Кореяда ири Samsung корпорациясынын жетекчиси коррупция үчүн айыпталып кармалды. Ал $38 миллион эсебинде акчаны жеңичинен президенттин досуна берип, холдингдин курулуш компаниясы менен биригүүсүнө тоскоолдуктарды жоюуга аракет кылган деп айыпталууда.
24 февралда Франциядан келген фортепиано чеберлери бишкектиктерге талантын тартуулайт. Кайрымдуулук концерттен түшкөн каражатта уюштуруучулар Мукаш Абдраев атындагы музыкалык мектеп-интернатына фагот музыкалык аспабын сатып беришет. Жергиликтүү жаңылыктар менен улантсак, Бишкек-Ош жол каттамында бүгүн жол кырсыгы катталып 4 адам каза тапты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдиришинче, кырсык Токтогул районунда автотрассанын 276 чакырымында орун алды. Мерседес 124 үлгүсүндөгү автоунаа Бала Чычкан көпүрөсүнөн кулап кеткен. Аварияда аман калган 1 киши ооруканага жеткирилди. Эл аралык жаңылыктардан Түштүк Кореяда Samsung корпорациясынын жетекчиси Ли Дже Йен коррупция үчүн айыпталып кармалды. Samsung жетекчисинин ысымы Түштүк Корея президентинин импичментине алып келген коррупциялык ызы чуу менен коштолгон териштирүүдө фигурант катары аталды. Йен $38 миллион эсебинде акчаны жеңичинен президенттин досуна берүү менен холдингдин башка курулуш компаниясы менен биригүүсүнө тоскоолдуктарды жоюуга аракет кылган деп айыпталууда. Reuters билдиргендей, ушундай көз боемочулук менен Ли Дже Йен холдингге ээлик кылуу жетүүнү каалаган. Буга чейин холдингди башкарып келген анын атасы ден соолугуна байланыштуу кызматын аркалай албай калгандыгын маалым болду. Буга чейин Түштүк Кореяда прокуратура 2 жолу ишкерди камакка алууга аракет жасап, майнап чыккан эмес. Эске салсак, президенттин бала чагынан бери досу болуп жүргөн Чхе Сунь Сил аттуу айым Түштүк Кореядагы ири корпорацияларды өзүнүн коммерциялык эмес фондуна акча которуп, акысына алардын пайдасына мамлекеттик чечимдерге таасир этип келген деп айыпталууда. Бишкекте корей тилин билүү боюнча тестирлөөгө катышууну каалагандарды каттоо уланууда. 2 күндүн ичинде ага катышуу ниетин 700дөн ашыгынан билдирди. Март айына белгиленген тесттин жыйынтыгы менен корей тилин жакшы билгендер миграция кызматынын маалыматтык консультациялык борборунан анкета толтуруп, аталган өлкөдө жумуш таба алат. 2016-жылы миграция кызматы менен Кореянын ишке орноштуруу жана эмгек министрлиги ортосунда меморандумга кол коюлган соң кыргыз жарандары үчүн эмгек келишимин түзүү жеңилдетилгени айтылууда. Приехавшие наши граждане в Республику Корея. Кореяга эмгектенгени келген биздин жарандар Түштүк Кореянын жарандарындай эле бардык укуктарга ээ. Медициналык камсыздандыруу бар, пенсиялык төлөмдөр которулуп турат. Алар бир гана шайлоолорго катыша алышпайт, ошондой эле шайлана алышпайт. То есть у них полностью существует медицинская страховка. Ал эми Түштүк Кореяда 3,5 миңдей кыргыз жарандары бар экени айтылып келет. Алардын көбү ишканаларда негизинен оор жана кооптуу жумуштарда иштешет. Мекендештердин көйгөйлөрү жана ийгиликтери тууралуу Түштүк Кореяда Кырхан маданий борборунун жетекчиси Асылкүл Төлөнбаева менен кабарчыбыз Рахматулла Кудайбердиев суроо жооп алышты. Саламатсызбы? Быйыл Кореядагы эмгек мигранттары үчүн тилден сынак берүү шарттары өзгөрүптүр. Facebook'тагы Кореядагы кыргыздар аттуу баракчада 2017-жылдан баштап мигранттар үчүн атайын EPS деп аталган тесттин жоюлганын айтып жатышат. Бул эмне болгон тест? Анан бул жаңы жагдайды Кореяга эмгек мигранттарын жөнөтүп жаткан Кыргызстан эске алып жатабы? Негизинен Түштүк Корея Республикасында 15 мамлекет менен эмгек келишимин түзүп, мигранттар барып иштейт да. Биздин ошондо Кыргызстандан барган мигранттарыбызда 3 жылдан ашык иштесе, ушул атайын спецтесттен өтүшү керек да. Мына ошол спецтесттен өтүп, бул жылы ошол спецтесттен болбойт деп чечим чыкты. Анын себеби бизде бул Түштүк Корея мамлекетине барган жумушчуларыбыздын көптөрү 3 жылдан ашкандан кийин дагы кайра мекенибизге кайтып келбестен ал жакка мыйзамсыз түрдө иштеп калып, эмгек министрлигинин законун кодону бузгандыгы үчүн ушул биз атайын тесттен, EPS-тин атайын тести токтотулсун деген шартка туш келип калдык. Ал эми Кореянын кайсы ири шаарларында кыргыз мигранттары көп иштешет? Негизинен Пусан шаарында да көп, Пусан, Инчон, Сеул бул борбору. Анан көп завод, фабрика көп шаарларда биздин кыргыздарыбыз көп. Көнгедо областында бул аймакта завод, фабрикалар көп болгондуктан кыргыздарыбыз абдан көп жашап иштешет. Түштүк Кореядагы кыргыздар негизинен эмне менен алектенишет, анан кандай жумуштарда иштешет?
бардыгы эле бир эле кыргызстандыктар эмес, бүт эле эмгек министрлигинин келишими менен барган бардык 15 мамлекеттин жумушчулары эле оор өнөр жай, жеңил өнөр жай, муздаткычтарда, корабль куруу заводдорунда, ар кандай автомобильный заводдордо иштешет. Жана ал жакта бир гана биздин мигранттар, жумушчу гана мигранттарыбыз эмес, студенттерибиз дагы, турмуш курган кыздарыбыз дагы жашап иштеп келишет. Түштүк Кореядагы кыргыздардын негизги көйгөйлөрү кайсылар? Эң негизги көйгөйлүү маселе, эгерде бизде барган мигранттардын баары мыйзамдуу түрдө иштесе, анда бул Корея мамлекетинде мыйзамдуу түрдө жардамын алып жашаса, иштесе болот да. Бирок тилекке каршы мыйзамсыз түрдө иштеген мекендештерибиз да көп. Саны мына ушул мыйзамсыз иштеген мекендештерибиз мамлекет тарабынан эч кандай жардам ала албайт. Туура эмгегин айлык акысын алат, бирок медициналык жардам жана балабакчага берсе, балабакчадан эч кандай жардам ала алышпайт. Корей жарандарына турмушка чыккан кыргызстандыктар дагы көп. Ушу корейлерге турмушка чыккан кыздар бардыгы эле өз бактысын таап кетип жатабы? Чынында ар бир адам бактысын өзү түзөт деп ойлойм мен. Каякта гана болбосун, кайсы мамлекетте, Кыргызстанда жашабасын, башка чет мамлекетте жашабасын. Бул биздин Түштүк Кореяда жашаган көп кыздарыбыз өз ордун мамлекеттик кызматта да иштеген кыздарыбыз бар, депутаттарыбыз да бар, биздин арабыздан чыккан котормочу больницаларда, мектептерде мугалим болуп да иштеген кыздарыбыз бар. Биздин мекендештерибиз, мен дагы ошол аялдардын укугун коргоо борборунда да иштейм. Биздин кыргыз кыздарыбыз өз ордун жакшы эле тапты деп эсептейм. Кореядагы кыргызстандыктардын негизги жетишкендиктери деп эмнелерди айтып кетет элеңиз? Өзгөчө ишкерлерибиз өзүнчө жеке ишкерлик аракеттерин кылышат. Студенттерибиз доктор наукадагы болушуп, докторлук диссертацияларын жактагандары да бар. Жана кыздарыбыз жакшы жумуштарда, чоң кызматтарда котормочу болуп иштеген. Мигрант болуп, жумушчу болуп барган жумушчуларыбыз ошол ишканада бир ишкананын өздөштүрүп алып, бияка келип жеке өзүнүн ишканасын ачкан жеке ишкерлерибиз да бар. Мына уларды карасак, Түштүк Кореяга барган мекендештерибиз көп нерсеге үйрөнүп, көп нерседен билим да, тарбия да алып келип атат деп ойлойм. Эскерте кетейин, 11 суроолоруна Түштүк Кореяда Кырхан маданий борборунун жетекчиси Асылкүл Төлөнбаева жооп берди. Соңында эми маданий жаңылыкты айта кетели. 24 февралда Франциядан келген фортепиано чеберлери бишкектиктерге талантын тартуулайт. Борбор калаадагы филармонияда өтө турган кайрымдуулук концерттен түшкөн каражатка уюштуруучулар Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектеп-интернатына фагот музыкалык аспабын сатып беришет. Аталган мектепте 450 бала билим алат. Иш чараны 15 жылдан бери Францияда жашаган Каныкей Медетбекова менен анын жолдошу пианист Мануэль Швейзер демилгеленген. Каныкей Медетбекова Бүбүсара Бишеналиева атындагы искусство институтун бүтүргөн. Жолдошу Мануэль Швейзер Испания, Индия, Канада, Аман, өңдүү, оңдогон мамлекеттердин сахнасында концерт берип келет. Ушуну менен жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуздар.